Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кептин стилдери. Тил жана кеп бири-бирине абдан жакын, өз ара тыгыз байланышкан, шартталган, бирок окшош эмес түшүнүктөр. Тил коомдо байланыш катнаш жасоонун, пикир алышуунун негизги каражаты. Кеп байланыш жасоонун, пикир алышуунун конкреттүү колдонулушу, ишке ашырылышы, башкача айтканда, айтылган сөз, сүйлөнгөн кеп, оозеки же жазуу жүзүндө берилген сөз. Тил бул ойлоо деп айтсак, анда кеп анын турмушта колдонулушу. Кеп кыймылдагы тил. Стиль. Стиль деген сөз латын. Стилус грек стилос сөзү кыргызча жазуу куралы деген маанини түшүндүрөт. Стиль кептин түзүлүшүндөгү жана сөздөрдү колдонуудагы, баяндоодогу өзгөчөлүктөрү же жазуучунун же адабий чыгарманын тилине мүнөздүү болгон тил каражаттарын пайдалануу ыкмалары. Сүйлөө стили, кийинүү стили, жүрүм-турум стили деген сөздөрдү колдонобуз, балдар? Ал эми стилистика, стиль жөнүндөгү илим. Стилден эки түрү бар. Бул оозеки жана жазуу. Эки формада колдонулат, оозеки жана жазуу формада. Ал эми жазуу форманы биз төрткө бөлөбүз. Кептин стилдери булар: көркөм стиль, илимий стиль, иш кагаздардын стили жана публицистикалык стиль. Көркөм стиль көркөм чыгармалардын стилин көркөм стиль деп атайбыз. Буга көркөм чыгармалардын аңгеме, очерк, повесть, роман, поэзия, поэма, драма тили кирет. Илимдин теориялык маселелеринен кабар кылуу, анын себебин түшүндүрүү стилдин милдетине кирет. Илимий стилге ачыктык, тактык, тууралык, далилдүүлүк мүнөздүү. Адатта анда тилдик каражаттар, илимий терминдер орун алат. Сүйлөмдөр жайынча баяндалып, сүйлөмдүн ээси көп учурларда колдонулбайт. Кээде үчүнчү жактагы учурчактык мааниде колдонулушу орун алат. Ойдун ыксыз кайталанышына жол берилбейт. Көп сөздөр өз маанисинде колдонулат. Илимий стилге төмөнкү үлгүлөрдү мисал келтирүүгө болот. Тил илиминин грамматика эки бөлүктөн турат. Бири морфология, экинчиси синтаксис. Публицистикалык стиль. Учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндөгү маалымат берген чыгарманын бир түрү публицистика деп аталат. Публицистика деген сөз латындын publicus деген сөзүнөн алынып, бизге көпчүлүк, коомдук деген маанини билдирет. Башкача айтканда, бул чыгарма элдин кеңири массасына ылайыкталып, коомдук саясий маселелер боюнча жазылат. Демек, публицистика чыгарманын бир түрү болгондуктан, анын да өзүнө тиешелүү стили бар. Ал публицистикалык стиль деп аталат. Публицистикалык стилге маалыматтык эл аралык кабарлар, радио, телекабарлар, очерк, газетанын баш макалалары, адвокаттардын, ораторлордун сүйлөгөн сөздөрү, докладдары, лекциялары кирет. Иш кагаздардын стили. Кыргыз адабий тилинде иш кагаздардын стилинин эки түрү бар. Биринчиси расмий иш кагаздардын стили, экинчиси расмий эмес иш кагаздардын стили. Расмий иш кагаздардын стили иш кагаздардын бул түрүнө мамлекеттик мыйзам, указ, устав, программа, өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Булардын стили расмий эмес иш кагаздарынын стилинен айырмаланып, сүйлөмдөрдүн түзүлүшү бир үлгүгө салгандай окшош жана жөнөкөйрөөк болбой, саясий жактан так келип, саясий жана публицистикалык сөздөр менен жазылат. Балдар, кептин стилдеринин мүнөздүү белгилери булар: көркөм стилге көркөм сүрөттөө,
илимий стилге, ой жүгүртүү жана тактык, публицистикалык стилге, көркөмдүүлүк жана тактык, иш кагаздардын стилине тактык жана белгилүү форма мүнөздүү. Расмий иш кагаздары бул жогорку органдар өкмөт тарабынан түзүлгөн келишим, указ, буйрук, мыйзам, устав, конвенция, меморандум, нота, билдирүү, каталог, токтом, программа, декрет, жобо жана башка иш кагаздары кирет. Ал эми расмий эмес иш кагаздары адам менен адамдардын, адам менен мекеменин жана мекеме менен мекеменин ортосунда жүргүзүлүүчү иш кагаздары. Буларга маалым кат, тил кат, күбөлүк, акт, ишеним кат, арыз, билдирүү, түшүнүк, өмүр баян, рапорт, кулактандыруу, мүнөздөмө, буйрук жана башка иш кагаздары кирет. Расмий эмес иш кагаздары канцелярлык иш кагаздары деп дагы айтылат. Алар өз ара экиге бөлүнөт. Мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү жана жеке адамдар тарабынан жүргүзүлүүчү. Мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү иш кагаздары булар справка, мүнөздөмө, ведомость, токтом, табель, квитанция, буйруктар, көрсөтмөлөр. Ал эми жеке адамдар тарабынан жүргүзүлүүчү иш кагаздар булар өмүр баян, арыз, ишеним кат, түшүнүк, келишим, отчет, докладдык кат жана башкаларды айтсак болот. Ал эми токтом. Байкасаңар, токтом бул расмий иш кагаздарында да жана расмий эмес иш кагаздарында да бар. Расмий эмес иш кагазында токтомду протокол деп да айтабыз. Бул жыйналыштын жүрүшүн жазылган документ. Токтомдо, протоколдо негизинен төмөнкү учурлар көрсөтүлөт. Токтомдун катар номери, мекеменин уюмдун аты, жыйналышта өткөрүлгөн убагы, жылы, айы күнү белгиленип, жыйналышка катышкан адамдардын саны жазылат. Ошондой эле жумушчу президиумдар, каралган маселелер боюнча берилген баяндама же отчет, жарыш сөздөр, кабыл алынган чечим жана чогулушту алып баруучулардын колу коюлат. Чогулуштун токтому эки түрдө жазылат: жөнөкөй жана татаал түрүндө. Токтомдун жөнөкөй түрүндө жыйналышта кабыл алынган чечимдер гана көрсөтүлөт. Ал эми токтомдун татаал түрүнө жыйналыштын жүрүшүнүн бардык жагы камтылат. Биз силер менен токтомдун жөнөкөй үлгүсүн карап көрөлү. 2018 жылы 15 июлда жаштарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча биримдик ишканасынын жергиликтүү профсоюз уюмунун кезектеги жыйналышы болду. Катышкан адамдардын саны 105. Жергиликтүү комитеттин төрагасы, бул жерде аты жөнү жазылат, катчы аты жөнү, биримдик ишканасынын жумушчулары, кызматчылары. Угулду 2020 жыл үчүн жаштарды жумуш менен камсыз кылуу жөнүндө чечим кабыл алды. 2020 жылга биримдик ишканасынын жумушчулары жана кызматчылары кабыл алган иш чара бекитилсин. Жергиликтүү комитетинин төрагасы, катчысы. Ал эми токтомдун татаал түрүндө жөнөкөй түрүнөн айырмаланып, каралган маселелер боюнча берилген баяндама же отчет жана жарыш сөздөр толугу менен жазылат. Баяндамачылардын докладдары, отчеттору токтом менен кошо тиркелет. Балдар, ал эми расмий иш кагазында токтом бул жогорку органдардын тикеден-тике катышуусу менен чагылдырылган, токтом аткаруу органдары үчүн бирден бир маанилүү иш кагаздарынан болуп саналат. Токтом мамлекеттик мааниси бар буйрукчул көрсөтмөнү аткаруу, чарбалык мекемелердин жана башка аткаруу түзүмдөрүнүн башкаруу органдары пландык иш чараларды, көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу үчүн чыгарылат. Токтом жазуу формасында
түзүлүшүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай эки түргө бөлүнөт. Биринчи кыска мөөнөттүү токтом, экинчи узак мөөнөттүү аткаруучу токтом. Кыска мөөнөттүү токтомго кандайдыр бир маданий иш-чарага, белгилүү күнгө, ар түрдүү компанияларга арналган тапшырмаларды аткарууга багытталган иш кагаздары кирет. Узак мөөнөттүү аткаруучу токтом өтө керектүү, мамлекеттик мааниси бар чоң көлөмдөгү иш-чараны аткарууга багытталат. Мындай иш-чаралар адатта этап боюнча аткарылат, узак аралыкты камтыйт. Расмий иш кагаздарындагы токтомдо төмөндөгүдөй маалымат, даректер пайдаланган. Мекеменин ишкананын аталышы, мамлекеттик герб, токтомдун аталышы, токтомдун чыгарылган орду, токтомдун катар номери, токтомго кол коюлган күн, токтомдун темасы. Бул токтомду кабыл алуунун негиздери, иш кагазынын тексти, токтомдо көрсөтүлгөн пункттарды аткарууну ишке ашыруучу жактар, жетекчинин кызматы, жетекчинин колу жана мөөрү коюлуп, жетекчинин аты жөнү жазылат. Башка иш кагаздарынын айырмалуу белгилеринин бири токтомдун текстинин сүйлөмдөрү түзүлсүн, белгиленсин, аткарылсын, жүктөлсүн жана башка ушул сыяктуу буйрутма сөздөрү менен аяктайт. Токтомдо жөнөкөй да, татаал да сүйлөмдөр жана сөз айкаштары колдонулат. Бул анда коюлган тапшырмалардын маанилүүлүгүн жана татаалдыгын далилдейт. Мамлекеттик деңгээлде чыгарылган токтом, герб, органдын толук аталышы жана дареги көрсөтүлгөн фирмалык бланкта жоболоштурулат. Ал эми кыска мөөнөттүү токтом A4 форматындагы кагазга жазылат. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабагыбызга чейин саламатта тургула.